Айжамал Абдрахманова 7 жылдан бери балет өнөрү менен алектенип келет. Бүгүн дене табы көтөрүлүп, сырколуп жатса дагы жанын сабап машыгып жаткан учуру. Буга чейин белинен дагы жаракат алып, бир нече жолу бийчилик карьерасын жыйынтыктайын деген ою болгон. Бирок көкүрөгүндөгү бийге болгон сүйүүсү бийди улантууга түрткү болгон. Айжамал белгилүү Аккуулар көлү балетинде башкы каармандардын образын жаратуу алдында турат. Бир эле мезгилде Назик Адеттанын образын аткарса, ошол эле учурда ага карама каршы Арамза Дилянын дагы ролун аткарат. Проблем много, да, но мы о них не говорим. Маселе абдан көп, бирок биз анын баарын айта бербейбиз. Биз кездешкен кыйынчылыкка көнүп калганбыз. Тилекке каршы ден соолук жактан көп көйгөй болот. Күнүгө машыгып атып, денебиз чарчап абдан ооруп калат. Анын үстүнө балет менен машыгып жаткандар көбү ден мүчөсүнөн көп жаракат алышат. Мен дагы жаракат алып, 2 жыл дегенде кайра бийге кайттым. Балет бул менин жашоом десем жаңылышпайм. Колумдан келишинче мыкты бийлегенге аракет кылам. Мен чет өлкөлөргө гастролдоп бийлеп жүрдүм. Бул жака келишимдин себеби биздин кыргыз балетинин деңгээлин көтөргүм келет. Хочется поднять наш уровень. Сейчас довольно-таки это стало доступно. Питание. Вообще у меня, например, диеты нету, да? Вот мне сейчас шоколадочку подарили перед выступлением, символично. У каждого индивидуально. Кому-то кто-то держит диету, кто-то не держит. Айжамалдын бийдеги өнөктөшү Тилек Кийизбаев башкы бийчилердин бири. Жашы 25-те. 14 жашынан баштап бийлеп баштаган. Ал эми опера жана балет театрында 8 жылдан бери эмгектенип келет. Ал Аккуулар көлү спектаклинде башкы каармандардын бири Канзада Зигфридтин ролун аткарат. Сахнага дайыма грим коюп чыгат. Ал боек сатып алып жаткан учурда сатуучулар көп таң калышат. Балет попал чисто случайно. Мен балетке кокусунан эле келип калгам. Эжем экөөбүз түрдүү иримдерге барчубуз. Мугалим менин балет бийине болгон шыгымды байкап калып окуп калгам. Кичинекей кезинде көп нерсе жеңил болот. Бара-бара чоңойгон сайын денем ооруп абдан кыйналдым. Бир учурда тизе булчуңдарым жарылып операция жасоого туура келген. Ошол учурда балетти таштоо тууралуу ой келген. Бирок жакындарымдын колдоосу менен бутума турдум. У меня порвалось все, что можно было, честно говоря. После выпуска с училища я стал грим делать сам. Биздин окуу жайда окуп жүргөндө эле өзүбүздү боеп грим кылганды үйрөтөт. Азыр мен көзүмдүн астын сызам. Бул менин көзүмдү көрүүчүгө чоңураак кылып көрсөтөт. И визуально это увеличит мой глаз. Так выглядит наш законченный грим. Потом мы идем одевать костюмы и уже готовимся к выходу. Мы танцуем исключительно в мягкой обуви. Женщины же работают в пуантах. Бул бутка кие турган жумшак балет кийими, ал эми кыздардыкы пуанты деп аталат. Буттары ийилгенге ыңгайлашкан. Ар бир спектаклден кийин буттарым, денем ооруйт, бирок машыкпай коюу мүмкүн эмес. Эгерде күндө машыкпасаң, сахнага чыга албайсың. Бизге дарыгер жана массаж жасай турган киши болсо аябай жакшы болмок. Себеби дайыма жакшы бийлерди бийлегенде биздин булчуңдар тырышып калат. Заниматься вот элементарно ежедневно классом, то на спектакль ты не сможешь выйти, потому что тело будет не готово. Моюнун созуп, назик ыргактуу кыймыл аркылуу бийлеген балет бийчилерин көргөндө суктанбай коюу мүмкүн эмес. Бирок Аккул сымал иймер эле бийлеген бийчинин көшөгү аркасында көрүнбөгөн бир топ түйшүгү бар. Буга чейин массалык маалымат каражаттарында балет бийчилери иш таштады деген маалыматтар чыккан. Ага бийчилердин айлык маянасынын аздыгы жана балет бийчилеринин башкы куралы болгон бут кийимдери эскирип бийлегенге мүмкүн болбой калгандыгы айтылган. Бирок бийчилерге жаңы алынып келинген бут кийимдер ыңгайсыз болгондуктан эски бут кийимдерин чамап кийүүгө аргасыз болуп келишет. Раньше в Штатах их готовили, а сейчас эту франшизу продали в Европе, а в Европе не умеют делать. Балет бийчилеринин бут кийимдери жана кийип чыккан костюмдарынын дээрлик көбү эскирген. Бийчилердин айтымында 80-жылдардан берки кийимдер азыркы күнгө чейин кийилип келет. Нашей обуви очень много лет, но она, вот, судя по всему, очень крепкая. Бул жерде абдан эски бут кийимдер бар. Булар абдан бышык болот экен. СССР убагында жасалган. Биздин адистер буларды боеп, кайра жаңы өмүр беришет. Бирок жакында дагы алынган бут кийимдер деле бар. Более-менее у нас вот такая вот обувь подкрашенная. Вот такая красота.
на чурек. Это вот нам шили. Опера жана балет театрынын эң тажрыйбалуу бийчилеринин бири Элмира Сыдыкбаева Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген артисти. Ленинградда билим алып бүткөн соң мекенине кайтып келип, театрда 1989 жылдан бери эмгектенип келет. Элмира Айымдын айтымында азыр театрда бийлеген бийчилердин саны жетпейт. Жаш бийчилер үйрөнгөндөн кийин чет жакка шарттын жогунан кетип калышууда. Ташта болсо 20 эле жыл иштейт, бирок мен уже 32 сезон иштеп атам. 50-ден ашып калды. Труппа толук болбой жатат да, анткени училищаны бүткөндө эле окуучулар кетип калып атышат. Ооба, анткени айлыгы биякта аз. Азыр мына кичине көтөрүлдү, бирок мен ойлойм, бул деле мындай не выход. Анткени поездка жок. Артисттер болсо бүт жерде, бүт дүйнөдө эле бүт бар мындай за счет поездок иштешет да, өздөрүнө бирдемке алып, там квартира берилбейт, билесиңер, театрдан. Анан алар деген чет мамлекетке барып иштешип, акчаларын топтошуп үй алып болсо болот. Бизде андай возможность жок. Азыр деген толук деп айта албайм, анткени азыр биз училищанын артынан эле толтуруп атабыз. Экинчи жаш кыздар мына окуп атышат училищеде, ошолор келип бизге жардам берип атат. Демек жетишпейт экен да? Жетишпейт, бизде адам аз. Чуть пониже, да, у меня же. Ага. Мындай кылабыз, тигиндей кылабыз дейт, бирок билбейм, мындай жардамын мындай деле көргөн жокмун да. Мына азыр училищаны бүткөндө көпчүлүк биздикилер болсо эмеден келишет. Айылдардан, центрден келбейт да, бишкектиктер эмес, мындай. Талас, Нарын деп коеюн, көлдүктөр, аларга жашай турган жер жок. Мурдай мен келгенде бизде общежитие бар болчу театральный. Азыр анда приватизация кылып койгон, балдарга жашай турган жер жок. Алар азыр квартирага чыгыш керек. Квартира снимать этиш керек. Ага акча жок. Квартира снимать эткен аябай кымбат. Мына Алматадан эле алалы. Алар деген иштегенге жаткан жайым бүт барын болсо, именно театр или республика акча эметет да, бөлөт. А биздикилер болсо өз акчасына жашаш керек, тамактаныш керек. Анан кичине мынтип жаш келгенде үйлөнүш керек, турмушка чыгыш керек. Анын бүт бары деген акча да азырчы. Биздин артисттер, байкуштар болсо мына могу буфетке эле акчаларын таштап коет, тамак аш болду. Акчалар эчтекеге жетпейт. Азыр мына Лебединое озерода 3-акта невеста деген болот. Ошо жерде 6 кыз болуп азыр барыбыз окшошуп чыгабыз, окшош болуп. Опера жана балет театрында Чайковскийдин Аккулар көлү спектакли мындан 2 жыл мурун бийчилердин нааразычылыгынан улам коюлбай, иш таштап чет өлкөгө көп тажрыйбалуу бийчилер кетип калышкан. Андан бери биринчи жолу кайра көрүүчүлөргө тартууланууда. Мы, конечно, уже давно очень его уже готовили специально почти. Аккулар көлү спектаклин коюу үчүн биз бир айдай даярдандык. Эл дагы, биздин бийчилер дагы сахнаны сагынышты. Бийчилер тобу да толукталды. Жалаң жаш бийчилер, 2-3 курстун студенттери окуу менен бирге иштеп жатышат. Азыр эң башкысы жаштар чет жакка кетпей, Кыргызстанда калуусуна кызыктар болушубуз керек. Советтер Союзу учурунда биздин театр эң алдыңкылардан болчу. Ошол даражасын кайра кайтарышыбыз керек. Биздин айлыкты бир аз көтөрүштү. Ага да рахмат айтабыз. Бирок дагы көтөрсө жакшы болот эле. Биз азыр гастролго чыкмак турсун, мурунку спектакльдерди араңдан зорго кайра жандандыра баштадык. Артисттер гастролго чыгыш керек, антпесе алар өспөйт, тескерисинче алар өчөт. Ошондой эле бизде үй маселеси абдан күч. Көбүнчө биздин бийчилер аймактардан келген. Алар азыр абдан кыйналууда. На окраине города, потому что в центре невозможно снять, очень дорого. Кандай гана кыйынчылык болбосун, ар бир бийчинин көзүнөн чыгармачылыкка болгон сүйүүнү көрүүгө болот. Сахна артында денеси тырышып, буту ооруганына карабай, эл алдына ыргактуу кыймыл-аракети аркылуу айтылуучу ойду, чыгарманын мазмунун көрүүчүлөргө жеткире алган өнөр ээлеринин эмгеги ополтободой. Зымрат Эркинбекова, Биназир Кадлова, Марал телеканалы.